Саламатсыздар, 11 класстын жалпы республика тестілеуге дайындалған оқушылары. Бүгін сіздермен жалпы республика тестілеуінің екінші сынағын шығарамыз. Алардың башына сіздерге ескертіп өтішіміз керек болған нәрсе. Біздің бірінші сұраудан 30 сұрауға чейин сұрауларымыздың типажы. Егерде бізде екі колонка болады, бірінші колонка чоң болса, анда А колонкасын, ал эми екінші колонка чоң болса, Б вариантын, ал эми екі колонка тең бирине бар болса, анда В вариантын, ал эми бизге берилген информация жетишсиз болса, булардын кайсы колонканын чоң экендигин табуу үчүн анда эмесе Г вариантын белгилеп өтөбүз. Анда эмесе биз биринчи суроо менен сабагыбызды баштайлы. Биринчи сурообуз -5, -3, -8. Ал эми экинчиси болсо -5 плюс -3, анда эле карай турган болсок -8. Бул эки вариант тең бири-бирине барабар болгон үчүн анда бул суроонун туура жообу В деп белгилеп өтүп кетсек болот. Андан кийинки сурообуз. Нурландын компьютер сатып алуу үчүн 15.300 сом жана аны оңдотуу үчүн 2.470 сом коротту. Оңдоткондон кийин ал компьютерди 20.770 сомго сатты дейт. Нурландын пайдасы дейт. Биринчи, Нурландын компьютерди сатып алганда 15.300 сом жана 2.470 сом кошконубузда 15.300 сом жана 2.470. Бул экөөнү кошконубузда өзүңөр көргөндөй 17.770 чыгат. Ал эми ал 20.770ке сатты. Анда эмесе карай турган болсок, ошо Нурландын пайдасы бул жакта 3000 болуп турат. Ал эми бул жакта 2770. Албетте анда эмесе бул жакта да биринчи колонка чоң. Анда бул суроодун туура жообу А варианты. Андан кийинки сурообуз. 5-тин кубу 125. Ал эми 3-тün 5-нчи даражасы болсо 81 көбөйтүлгөн 3 бул эмне болуп калат? 200 болуп калат. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй 125 чоңбу же 243бү? Албетте 243. Анда бул суроодун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообузга өтөлү. Кийинки сурообуз 3x - 5 барабар 2 көбөйтүлгөн качан ичинде -3 плюс x. Биз биринчи качан ачыла турган болсок 3x - 5 барабар -6 плюс 2x. Анда эмесе 2x'ти теңдеменин сол жагына ала турган болсок 3x - 2x барабар x барабар -6 плюс 5 -1 болот. Өзүңөр көргөндөй x барабар -1. Бул жакта да биз -1 деп белгилеп кетсек болот. Анда 2 тең бири-бирине барабар. Анда бул суроодун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. Бул жакта берилген 3 бурчтук боюнча А бурчу дейт. А бурчу бул жакта 136 жана плюс А дегенибизде бул 136 менен A'ны кошконубузда общий канча чыгыш керек биз үчүн? Алардын суммасы 180 чыгыш керек. Анда биз буну карап көрө турган болсок, анда А барабар бул жакта 54 чыгат. А 54 чыкса, A'нын да карама каршысына бурчта бул жерде 54 градус болуш керек. 54 градус. Ал эми 93'түн туш жагында бул бурчта 93 болуш керек. Ал эми булардын суммасы өзүңөр көргөндөй бир үч бурчтук болду. 93 54 плюс Б. Булардын да суммасы, ич бурчтардын суммасы да 180ге барабар болуш керек. Анда эмесе бул жактан Б'ны да тапканыбызда жетти. Б барабар булардын суммасы 93 плюс 54 147 болот. Ал эми Б болсо 33 болуп калат. А 54, Б 33. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй А чоң болуп турат. Кечиресиңер 54 дейм да. Бул жагы 30 болсо 44 болуш керек, албетте. А 44. Ал эми Б болсо өзүңөр көргөндөй 33. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй А анда да чоң. Суроодун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. X жана Y сандарынын арифметикалык орто саны X жана Z сандарынын арифметикалык орто санынан кичине дейт. Өзүңөр көргөндөй X менен Y-тин арифметикалык орто саны X менен Z-тин арифметикалык орто санынан кичине экен. Анда эмесе биз буларды бөлөк-бөлөк кылып жаза турган болсок, X бөлүнгөн 2 плюс Y бөлүнгөн 2 X бөлүнгөн 2 плюс Z бөлүнгөн 2. Өзүңөр бул жакта X бөлүнгөн 2 менен X бөлүнгөн 2 булар бири-бирин кыскартат. Ал эми бул жактан да өзүңөр көргөндөй
y менен z салыштырганыбызда бул жакта y z'тен кичүү экендиги билинип турат, көрүнүп турат. Анда мисалы бул суроодо өзүңөр көргөндөй z чоң, бул суроодун туура жообу анда Б варианты. Кийинки сурообуз тамыр 80 чоңбу же болсо 9 чоңбу дейт. 9да тамырдын ичине жазылып турган болсок, алда барабар тамыр 81 болуп калат. Өзүңөр көргөндөй тамыр 80 чоңбу же тамыр 81би дегенде, албетте биз тамыр 81 чоң экендигин көрсөтө алабыз. Бул суроодун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз 17 плюс тамырдын модулдун ичине минус x дейт. Минус x модулдан сыртка чыкканда плюс x болуп чыгат, плюс x. Ал эми бул жакта болсо 17 минус x. Албетте бул жакта x 17ден кичүү сан, ар кандай сан болгондо да бул жакта 17 плюс x чоңбу же болбосо 17 минус x чоңбу деген сандарда бул жакта так бир нерсе кайрадан айтылбайбыз. Себеби бул жакта x биз үчүн эмнеси маанилүү? X оң санбы же терс санбы? Мисалы үчүн x-тин ордуна x оң сан болгондо, мисалы үчүн x-тин ордуна 3 коюп көргөнүбүздө, бул жакта 20 чыгат, ал эми бул жакта болсо 14 чыгат. Ал эми терс сан болгондо x-тин ордуна башка бир, мисалы үчүн минус 30 деп койгонубузда, бул жакта минус 13 чыгат, биринчи колонкада, ал эми экинчи колонкада болсо минус 30 дегенде 47 чыгат. Ал эми оң сан, терс сан экөөнүн арасында тең айырма болгон үчүн бул сурообузга так жооп бере албайбыз. Ошол себептен бул сурообуздун туура жообу Г варианты. Кийинки сурообуз. Радиусу 4 см болгон айлананын узундугу x см. Анда эмесе биз бул жактан x-ти эсептеп ала турган болсок, x барабар 4 см болгон айлананын узундугу 2 пи, анан радиус, бул жакта радиус өзүңөр көргөндөй 4 деп берилген болчу. Анда x барабар 8 пи. Ал эми y-ти карай турган болсок, y барабар радиусу 3 см болгон тегеректин аянты. Тегеректин аянты формула жазып турган болсок, пи радиустун квадраты көрүнгөн пи 3-түн квадраты барабар 9 пи. Өзүңөр көргөндөй x 8 пи, ал эми y 9 пи экен. Анда эмесе бул суроодо y чоң, туура жооп Б варианты бул сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз n бүтүн оң сан дейт. N бүтүн оң сан болгонун караганда, бул жакта n-дин ордуна ар кандай бүтүн оң санды коюп көрүп текшерип көрүшүбүз мүмкүн. N-дин ордуна 1ди коюп текшерип көргөнүңөрдө, мисалы үчүн биринчисинде 2ден 1 деген чыгат. Ал эми экинчи тилкиде болсо 2 деген жооп чыгат. Ордуна ар кандай оң санды текшерип көргөнгөрдө ар дайым экинчи тилге же болсо Б колонкасы туура чыгат. Анда эмесе бул суроодун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз пи чоңбу же 3,1. Бул жакта 1-дин үстүнө карай турган болсоңуздар, сызык бар. Бул сызыктын мааниси 1 чексизге чейин кайталанып кете берет дейт. Ал эми пини да жазып ала турган болсок, ондук бөлчөк түрүндө 14 деп уланып кетет. Ал эми бул жакта өзүңөр көргөндөй 4 1ден чоң. Анда эмесе бул суроодун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. X-ти 9дан 7ге бөлө турган болсок, ал эми бул албетте барабар 9 7 өзүңөр көргөндөй биринчи жана экинчи колонка бири-бирине барабар экендиги түздөн түз көрүнүп турат. Мен биринчи колонканы бөлмө ишинин көбөйтүү түрүндө жазылганында. Анда эмесе эки колонкадан бири-бирине барабар болгон үчүн бул суроодун туура жообу Б варианты. Тепелге өтүп кетсек болот. Кийинки сурообуз СД кесиндисинин узундугу дейт. СД кесиндиси өзүңөр көргөндөй С минус 5те турат, ал эми Д 13те турат. Анда эмесе эки точканын арасындагы бири-бири менен кемит болгондо 13 минус, бул жакта точка минус 5 турат. Экөөнүн бири-бири менен кемит болгонуңузда, албетте жооп 18 чыгат. 13 минус 5, 13 плюс 5 болот. Бул жакта 18 чыгат. Ал эми экинчи Б колонкасында 18ге барабар. Анда бул эки колонка тең бири-бирине барабар болгон үчүн бул суроодун туура жообу да Б варианты. Кийинки сурообуз. А 0дон чоң ар кандай сан дейт. А 0дон чоң сан болгонуна караганда, бул жакта А-нын кубунун квадратыны жазылсак 3 менен 2-ни көбөйтүп алабыз, анда А-нын 6-нчы даражасы болот. Ал эми А-нын квадратын А-нын 3-нчү даражасына көбөйткөнүбүздө, албетте бул жакта биз даражаларды бири-бири менен кошулушубуз керек. Анда А-нын 5-нчи даражасы болуп калат. Өзүңөр көргөндөй, анда А-нын 6-нчы даражасы чоң. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу биринчи колонка А варианты. Кийинки сурообуз. 4 бурчтуу x жана y 4 бурчтуу координаталары системасында ABCD квадраты берилген дейт.
Бұл квадратта ABCD квадратының периметрі чоң бу, же болбосо 18 чоң бу деген суроо. Албетте бұл квадрат болгон үчүн биринчи бұл точкабыз x1, ал эми бұл точкабызда болсо x канча? -4 болуп турат. Бұл экөөнүн арасында -1 менен -4-тün арасында узундук 5. Анда эмесе бұл узундук 5, албетте CB узундугу 5, анда эмесе AB узундугу да 5 болот квадрат болгон үчүн. Ал эми бунун аянты болсо квадратынын периметри болсо 20. Өзүңөр көргөндөй, баары 5 болгон үчүн 20. Биринчиси. Ал эми кийинки экинчи тилкен карап болсо 18. Албетте анда өзүңөр көргөндөй ABCD квадратынын периметри 20 болгон үчүн 18ден чоң. Анда бул суроодун туура жообу А варианты. Кийинки суроо. X квадрат барабар 9 дейт. X чоңбу же 3 чоңбу дейт. Албетте бул жакта x таба турган болсо, x барабар плюс жана -3 болот. Бул жакта x плюс 3 да болушу мүмкүн, -3 да болушу мүмкүн. Себеби -3-тün квадратта 9, плюс 3-тün квадратта 9. Ошол себептен бул жакта x жөнүндө так бир информация айта албайбыз. Ошого байланыштуу бул суроодун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. О чекти айлананын борбору дейт. Анда 45 чоңбу же болсо x чоңбу дейт. О чекти айлананын борбору болгонуна караганда, анда бул бурч 42 градус болсо, анда бул бурчта 42 градус болуш керек. Себеби бул жак эки жак, бул жер менен бул жер бирдей радиус, бирдей узундукта болгон үчүн радиус узундуктар өзүңөр көргөндөй. Ал эми 42 градус болгонуна караганда, бул биздин бул бурч болсо текшерип көргөнүздө канча 96 чыгыш керек. 96 болот. Албетте бул бурч 96 болгондо, ал эми x бурчу болсо, бул жактагы бурчтун 2 эсе кичүү болушу керек. Биз эстей турган болсоңуздар, айлана темасында бул теманы карап өткөн болчубуз. Анда эмесе x барабар бул жакта x 48ге барабар болуш керек. x 48, ал эми бул жак 45 болсо, анда бул суроодун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. 3-төн 1-дин кубу же болсо 6-тан 1-дин квадрат дейт. Албетте бул жакта биз кашаларды ачып алганыбызда 27-тен 1 жана бул жакта болсо 36-тан 1 деген бөлчөктөр келип чыгат. Булардын кайсысы чоң? Албетте бул жакта 27-тен 1 деген бөлчөк чоң. Анда эмесе биздин бул сурообуздун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. X жана Y терс сандар дейт. Албетте булар терс сан болгондо, анда биз x'ти таба ала турган болсок, буларды биз терс сан болгон үчүн минус k-га барабар деп алайлы. Минус k-га барабар деп алсак, анда 2x барабар минус k болсо, анда x барабар k дейт. Бул жакта минус бар. Бул x үчүн. Ал эми y-ти текшерип көргөнүбүздө болсо, y-та барабар минус k. Анда эмесе бул жактан y-ти эсептеп чыгарганыбызда y болсо k. Бул жакта минус. Ал эми бул экөөнү салыштырганыбызда болсо, албетте бул жактан биз y-тин x-ке караганда чоң сан экенин көрүп өтүшүбүз мүмкүн. Анда эмесе бул суроодун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. X, Y, 4 бурчтуу координаттар системасында ОД кесиндисинин узундугу ОС кесиндисинин узундугуна барабар дейт. Албетте, бул жакта ОД кесиндисинин узундугу ОС кесиндисинин узундугуна барабар болгондо, анда биз бул жактагы координатага карашыбыз керек. Биздин бул узундук өзүңөр көргөндөй X жана Y координаталарда бул жакта бири-бирине барабар болуп өтүш керек. Бул жакта өзүңөр көргөндөй X узундугу бул жер 3 экен. Анда эмесе бул жактагы узундукта 3 болуш керек. Анда бул узундук x бул жактан 3 чыгат. Ал эми y-ти карай турган болсок, y бул жакта канча? -4 деп турат. Бул точкабыз -4 болгонуна караганда, аны бул точкабызда 4 болуш керек. Бул жакта анда y-та 4 болот. Бул эки ОД жана ОС узундуктары бири-бирине барабар болгондо. Анда өзүңөр көргөндөй x барабар 3, ал эми y барабар 4 чыкты. Анда бул суроодун туура жообу Б варианты болуп калат. Анда кийинки сурообузга өтө турган болсок, кийинки сурообузда n барабар -3, ал эми n барабар 5 болсо, бизге берилген эки варианттын кайсынысы чоң дейт. Албетте бул жакта n жана n ордуна сандарды коюп текшерип көрүшүбүз мүмкүн. -2 көбөйтүлгөн n -3 плюс 3 көбөйтүлгөн n болсо, 3-тү 5-ке көбөйтсөк 15 болот.
Bu jaktan minus 3 plus 15 plus 12 çıgat barabar minus 24 degen жооп çıgat. Bizim birinci kolonkanın cevabı. Al endi ikinci kolonka bolsa 3'tün 3 m kvadrat. M özüňe görgände minus 3 barabar. Minus 3'tün kvadraty 9, 3'tü 9'a köýtsek 27 plus n. N bolsa 5'e barabar. Barabar 32. 32 çoň mu bolsa minus 24 bu. Albatta özüňe görüp turganday 32 çoň. Bu sorunun tura cevabında B variantı. Keyinki sorumuz 250 metr çoň bu bolsa 4'ten 1 kilometr çoň bu. Albatta 4'ten 1 kilometrdi biz metr kılıp yazılganızda alda barabar 250 metr bolup kalat. Özüňe görgände 2 kolonkadan bir-birine barabar. Anda mesela bu sorunun tura cevabı B variantı. Keyinki sorumuz sandardın modası deyip. Albatta moda jana medianalar tabudan da biz birinci bizge belgen sandardı ireti menen жазалышыбыз керек. Eň küçük sandan eň çoň sanga karap. Birinci eň küçük sanımız minus 3. Minus 3 bu jaktan minus 3 çizip alsam bolat. Andan keyinki minus 3'ten keyinki çoň sanızda kara turgan bolsak, bu jakta 1 bar. Anda 1 de жазалайм bu jakka. Andan keyinki sanızda kara turgan bolsak, andan keyin 4 bar. Özüňe 4 ta ketdi. Andan keyin 3 5 bar. 1 2 3 5 bar. Biz alarda çiğ var. 1 2 3 5 bar. 1 2 3. Biz 5 derece alalım. Andan keyin 2 800 bar. Eksi 8 de çiğ alsak. Alemi biz bulardan modasın degende bu sandarın arasında en jiş ýagaşkan sandy ýeteşiz gerek. Buların içinde en jiş ýagaşkan ýa-bolsa en köp gezişken san 5 sany. Anda mesela bu sandarın modası 5. Alemi mediana kadar turgan bolsak, mediana bu sandardan ortasında san. Bu jakta özüňe 1 2 3 4 5 6 7 8 sanımız var. Biz bulardan ortasında 8 san bolganda, jup san bolgandykdan ortadagy 2 sandy karaşybız gerek. Anda 5 jana ortadagy en ek san 5 jana 5. Bu 2 sanın ortaçosu albatta bu da 5 bolat. Özüňe görgände bizge belgen sandardan modasy menen medianasy barabar. Anda bu sorunun tura jogaby da B variantı. Keyinki sorumuz bizge belgen bu jakta barabarsızlıkları özüňe görüp tursaňyzlar gerek. Albatta men bu barabarsızlykty oňar arkaly жазыла turgan bolsam 3 x minus y bu jakdagy plus x'ti men minus 2 al endi bu jakda x menen y'ti da orduна başlaryp alsam da bolat. X minus y bolup kalat. 0dan geçiyor. Anda mesela bu jakda x minus y jana x minus y kanday bardygy jalpy bölüçü bolup turat. Anda 3 minus 2 1. Anda x minus y 0dan geçiyor. Anda mesela x y'den geçiyor degen жооп kelip çygat. Y albatta barabarsızlıktın sol jagına alıp ötüp alsa. Anda mesela özüňe bu sorunun jogaby tüzden tüz gelip çykdy. Bu sorunun tura jogaby anda B variantı. Keyinki sorumuz a kvadrat minus b kvadrat deydi. Bu jakta a kvadrat minus b kvadrat men a minus b göýtülgen a plus b dep жазалышym mümkin. Barabar 0. Bu jakta kaysynysy çoň? Bu jakta belgen informasiýa boýunça men tak bir deke diýe albaým. Sebebi bu jakta özüňe görgände birinci a minus b'ni karap turgan bolsam, je a minus b barabar 0, anda a barabar b bolup kalat. Al endi ikinci variant karap turgan bolsam, a plus b barabar 0, anda a barabar minus b degen жооп gelipdi. Bu jaktan iki türlü жооп bolgan üçin tak bir deke aýtyp albaýbys. Anda mesela bu sorunun tura jogaby G variantı. Keyinki sorumuz öteýlanda keyinki sorumuz 30'un 25% deydi. 30'un 25% hesapdegenimizde 25% hesapdegenimizde barabar 7,5 çygat. Al endi 40'dan 15% hesapdaýly. 40'dan 15% hesapdesek 40'dan 15% turgan bolsak, anda mesela bularda ketet barabar 6 degen жооп gelip çygat. Albatta 6 çoň bu 7,5 bu. Albatta 7,5 çoň. Anda mesela bu sorunun tura jogaby A variantı. Keyinki sorumuz. Eň çoň jalpy 25.36'nın jalpy bölgüsü. Bular özara jönököy sanlar 25.36. Albatta bularda tekşerip çyksaňar bolat. 25.36'nı jalpy bölgüsünden karap turgan bolsak, birinci 2'ge bölsek 25 36 18 bolat. 2'ge bölsek 25 18 9 bolat. Andan keyin 3'ge bölöbüz 25 3 daha 3'ge bölsek 25 1 bolat. Andan keyin 5'ge bölsek 5 1 daha kayradan 5'ge bölsek 1 1 bolat. Al endi bu iki sanın jalpy bölüçüsü
baravar 1 ekanliginden görünür. Anda ise bu soru için cevap B variantı. Birinci yana ikinci kalınga birbirine baravar bolgan için. Andan keyingi sorumuz. Bu sorularda albatta biraz da oy jugurtuzda gerek bolan sorular. Bu jakta 1 çoğun bu, je bolsa tamır 2 çoğun bu degen soru gelip çıgat. Albatta bu jakta tamır 2 çoğun. Anda ise bizden birinci variantımızda, özüңөр görgөндөй, birinci variantımızda 1 bölüngen 1 minus tamır 2'nin tamır 2'den 1 degende bu jakta bizde ters san çıkışı görünüp turadi. Sebebi bu jakta tamır 2 1'den çoğun. Al endi ikinci variantda bolsa bu jakta ters san çıgar. İkinci variantda özüңөр görgөндөй biz bu bölükte alıp turgan bolsok, bu bölükte kişine burada birinci A kolonкасында көргөн болсо, бул бөлүктө өзү минус же болсо терс сан чыгат, бул жердин өзү терс сан чыгат, андан сырткы алардын амалда терс бар, минус менен минуску өткөндө анда плюс чыгат. Анда эмесе бул суроодо экинчи колонка Б варианты туура жооп болуп калат. Кийинки сурообуз. ABC 0'dan чоң, ал эми AC болсо 0'dan кичүү сан экен. Анда эмесе ACC 0'dan кичүү. Бұл жақта так білген нәрсеңіз Б'нің терс бір сан болғаны. Бирок бұл жақта А терс сан бы, Б терс сан бы, С терс сан бы, аны так бірдеге дей албайбыз. Б жөнүндө так бір информация айтылганыбыз менен, бирок А жөнүндө так бір нерсе айтылбайт. Ошол себептен бул сурообуздун туура жообу Г варианты. Кийинки сурообуз Mn 0'dan чоң. Анда эмесе бизге берилген кайсы колонка чоң? Мен m плюс n квадратты кашанын сыртына чыгарып алсам m квадрат плюс 2mn плюс n квадрат. Бул жакта болсо m квадрат жана n квадрат дейт. Өзүңөр көргөндөй биз буларды m квадрат менен m квадрат, n квадрат менен n квадратты жөнөкөлөтүп алсак 2mn чоңбу же болсо 0 чоңбу деген болуп калат. Албетте бул жакта өзүңөр көргөндөй mn да 0'dan чоң бир сан болгон билгениңиз үчүн 2mn чоң дейбиз. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу А варианты. Кийинки сурообузга өтөлү. 31-ci сурообуз. Мындан кийинки суроого 32-ci суроого өтөрдөн мурда 5 мүнөттүк тыноо беребиз. Андан кийин 32-ci суроого өтөбүз. Бул бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу. Жарнама тактасынын баасы 400 сом. Ал эми жарнамадагы бир сөздүн баасы 14,5 сом. Эгерде жарнама тактасында К сөз бар болсо, анда төмөнкүлөрдүн кайсынысы жарнама тактасынын баасын сом менен толук көрсөтөт. Биринчи, жарнама тактасынын өзү 400 сом экен. Ал эми ага жазылган ар бир сөз болсо 14,5 сом экен. 14,5 сом болсо, анда канча сөз жазылган экен? К сөз жазылган экен. Эми булардын суммасы болсо, бизге жарнама тактасынын баасын сом менен толук көрсөткөн. Бул болсо 400 плюс 14,5 К. Албетте бизде бул жакта Б вариантында тура келген. Бул суроодун туура жообу Б варианты. Ушул менен азыркы бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгү 5 минутадан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө баштайбыз.
Biz üçün bölünген 5 minutluk tınığı vaxtı bütü de olayım. Özüңөр görгөндөй 31-ci suroğuz, birinci sağızın birinci bölümündeki suro bolçu. Al эми 32-ci suro menen sağızды ulantайлы. Төмөдө берилген 3 бурчтук AB жагы 7 см болсо, анда 3 бурчтун периметrini тапкылайт. Албетте A жана B бурчтары 60 градус болсо, анда эмесе S бурчу да 60 градус болот. Бардык капталар, бардык бурчтары 60 градус болгонуна караганда, анда бардык жактары 7 сантиметрге барабар. Анда эмесе бул 3 бурчтун периметри 7 көбөйтүлгөн 21 сантиметр болуш керек. Бул суроодун туура жообу D варианты. Кийинки сурообуз теңдемени чыгаргыла дейт. Бул теңдемени чыгарыш үчүн албетте биринчи бизге берилген бөлүмдөрдү бирдей кылып жазып алышыбыз керек. Албетте анда эмесе 3'tü 4 менен, ал эми 4'tü болсо 3 менен көбөйтүп алабыз. Анда эмесе 4x плюс 3x бөлүнгөн 12 бар 2. Бул жактан 7x барабар 24, ал эми x барабар 24, 7ден 24 деген жооп келип чыгат. Сурообуздун анда эмесе туура жообу D варианты. Кийинки сурообуз. Эсептегиле дейт. Бизге берилген тамырлар, бардык квадраттык тамырлар даражалары бирдей болгон үчүн биз булардын ичиндеги сандарды бардыгын бири-бири менен көбөйтүп алсак болот. 2 көбөйтүлгөн 6, 12, 12-ни 12-ге көбөйтсөк, анын ичинде 144. Ал эми 144 тамыр ичинен чыкканда 12 болуп чыгат. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. 3,5 көбөйтүлгөн 0,116 плюс 8 бөлүнгөн 0,2 дейт. 8'i 0,2'ye bölgөнүбүздө 3,5 көбөйтүлгөн 0,16 плюс 8'de 0,2'ye бөлсөк 40 болот. Анда эмесе биздин жообубуз албетте 40тан чоң бир жооп болуш керек. 40,56 же болсо 42,56 чыгат. 3,5 0,116га көбөйткөнүбүздө 0,56 чыгат. Анда эмесе бул сурообуздун да туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. Эгерде А, Б бүтүн оң сандар жана 3'ün A даражасы көбөйтүлгөн 5'ин B даражасы барабар 135 болсо, анда эмесе A плюс B'нын суммасын тапкыла. 135'ти биз бөлүп ала турган болсок, 135'ти кандай жазылсам болот? 135'ти 3'кө бөлүнбөйт, 5'ке бөлгөнүмдө албетте канча чыгат? 27 чыгат. Ал эми 27-ни болсо мен 3'түн кубу деп жазылсам болот. Анда эмесе 135 барабар 5'тин биринчи даражасы көбөйтүлгөн 3'түн 3-үнчү даражасы дейт. Өзүңөр көргөндөй, анда эмесе B барабар 1, ал эми A барабар 3 болуп калат. Анда эмесе A плюс B барабар 4 экендигин көрсөтүп кетсек болот. Сурообуздун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. Эгерде x санынын 30% x минус 7ге барабар болсо, анда x санын тапкыла дейт. X санынын 30% x минус 7ге барабар болсо, өзүңөр көргөндөй, бул жакта 0 менен 10 кыскартканда, анда эмесе бул жакта 3x барабар 10x минус 70ке барабар болуп калат. Анда эмесе минус 7x барабар минус 70, алында x барабар 10 болуп калат. X'тин 10 экендигин таптык. Анда туура жооп А вариант. Кийинки сурообуз. Эгерде M жана N линиялары параллель болсо, анда x'ти тапкыла дейт. Албетте бул жакта x бул бурчта өзүңөр көргөндөй бул бурчта x деп белгилеп алсак болот. Анда бул эки бурчтун суммасы 180ге барабар болуш керек. 122 плюс x барабар 180. Анда эмесе бул жакта x'ти эсептеп тапканыбызда x барабар 58 чыгат. Туура жооп Г варианты. Кийинки сурообуз. Диаграммада эл аралык Чыңгыз Айтматов мектебинин окуучуларына кайсы жанрдагы көркөм тасмалар жагат экендигин аныктаган анкетанын жыйынтыгы берилген дейт. Эгерде анкетага 560 окуучу катышкан болсо, анда алардын канчасы документалдык тасмаларды жактырат дейт. Биринчи биз документалдык тасмаларды жактырыш үчүн 360-тын канча проценти, биз бул жакта бир тоголок берилгенде, бир айлана берилгенине караганда, бир айлананын градусу 360 градус. 360 градустун 7,5% гана документалдык кинону жактырышат экен. Анда эмесе 360'тын биз муну эсептеп алганыбызда 360 болсо, биз аны 100%-ин карай турган болсок, 360'тын
7,5% gana eni жактырат экен, кинону, документалдык кинону жактырат экен. Анда эмесе бул жакта биз x'ти карап таап алганыбызда, бул жакта x барабар 27 чыгат. Ал эми 360 баладан 27си мисалы үчүн жактырат экен. Ал эми бизде 360 эмес, 560 бала бар. 560 баланын канчасы деп y деп алганыбызда, бул жакта y барабар, буларды өзара көбөйтүп алганыбызда y барабар 42 деген жооп келип чыгат. Анда эмесе бул суроодун туура жообу D варианты. Мындан кийинки суроолорубузда ушул бизге берилген диаграмма менен байланышкан суроолор. Кийинки сурообуз: диаграммада көрсөтүлгөн жанрлардын кайсынысы Чыңгыз Айтматов мектебинин анкетага катышкан окуучулардын 4/1 бөлүгү жактырат дейт. Албетте 4/1 дегени, бул дегени 25% дегени. Анда эмесе өзүңөргөндөй 25% приключения жактырат экен. В варианты суроодун туура жообу. Андан кийинки сурообуз: анкетага катышкан окуучулардын канча пайызы комедия тасмаларды жактырат дейт. Анкетага катышкандардын канча пайызы комедияны жактырат? Албетте биз булардын бизге берилген проценттерди суммасын карап топтоп чыкканыбызда көрүлөт. 18, 16, 25, 7,5 жана кандай? 27. Биз булардын бардыгынын суммасын караганыбызда, биринчисилер тестирөөдө көп убакыт жоготпош үчүн ондук бөлчөк түрүндө жооп болуш керек и аягы 5 менен бүтүш керек. Себеби булардын бардыгын караганыбызда 27, 18, 16, 25. Булар так сан чыгат. Ал эми аягында 7,5 дейт. 7,5да бир гана бизде ондук бөлчөк сан бар. Бул жакта 7,5 жана аягы 0,5 менен өтөт. Ал эми x-да ал жакта анын толуктаган бир сан болуш керек. Жана аягы ондук бөлчөк түрүндө алда 5 менен бүтүш керек. Бул жакта сандардын арасында эсептеги гана түздөн түз менен 6,5 деп белгилеп өтүп кетсем болот бул суроонун жообун. Кийинкиси: төмөнкү катыштардан кайсынысы боевик тасмаларын жактырган окуучулардын санынын документалдык тасмалар жактырган окуучулардын санына болгон катышын көрсөтөт дейт. Биринчи, боевикти карай турган болсок, боевикке 27% экен, 27. Ал эми документалдык тасмаларды карай турган болсок, документалдык 7,5. Бул экөөнүн арасына катышты карай турган болсок, бул экөөнүн арасындагы катыш 3төн чоң, 3 бүтүн деп кеткен бир сан чыгыш керек. 3 менен 4түн арасындагы бир сан чыгыш керек. Анда эмесе биз асты жактагы бизге берилген варианттарга карай турган болсок, 4 менен 54 менен 4түн арасында 10дон чоң бири-биринин арасындагы катыш 10дон чоң. Анда А варианты болушу мүмкүн эмес. Ал эми Б вариантын карай турган болсок, 5 менен 21дин арасында 4 эседен көп катыш бар. Анда эмесе Б варианты биздин жообу эмес. Ал эми 3 менен 17дин арасында карай турган болсок, бул жакта да канча 5тен чоң болуп турат. Ал эми 81 менен 16-ны карай турган болсок да, булардын арасында бири-биринин катышы 5тен чоң. Бир гана 18 менен 5 Г вариантын карай турган болсок, булардын арасында 3тен чоң жана 4тен кичүү вариант болуп турат. Ошол себептен бул сурообуздун туура жообу Г варианты деп түздөн түз белгилеп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Муну эсептеп чыгаргандан көрө оңой гана бул жакта катыштардын арасындагы пропорция аркылуу көрүп алсак болот. Андан кийинки сурообуз: бизге берилген өзүңөр көргөндөй x жана толуктун ичинде точка y барабар x квадрат минус y бөлүнгөн x квадрат плюс y квадрат болсо, анда 11 жана 7ге байланышкан бул формуланы колдонуп тапкыла дейт. Анда эмесе биз биринчи 11дин квадраты минус 7дин квадраты, ал эми ас жакка карай турган болсок, 11дин квадраты плюс 7дин квадраты дейт. Албетте биз буларды эсептеп чыгарганыбызда 11дин квадраты 121 минус 49 121 плюс 49 барабар 121ден 49ду чыгарсак канча чыгып калат? 50 десек 71 72. Ал эми асты жактан болсо 160 170 экен. Албетте буларды өзара пропорциясын караганыбызда 72 менен 170ти жөнөкүлөтүп алганыбызда 85тен 36 деген вариант келип чыгат. Кийинки сурообуз: бизге берилген модулду иштеп чыгарышыбыз керек. -1 модулдан сыртка чыкканда 1 болуп чыгат. Ал эми минус 3 дагы модулдан
modülden sırtqa çıkanda 3 bolup çıgat. Bölüngen minus 2 modülden sırtqa 2 bolup çıgat. Plus minus 4'ten modülden sırtqa 4 bolup çıgat. Barabar. Minus 2, 1 minus 3, alemi 6. Anda biz bu da barabar. Jönök öret olganızda minus 3'ten 1 degen cevap kelip çıgat. Tura cevabımız G variantı bu sorozluqu. Keyinki sorobuz. Egerde A 6'ga barabar jek içine, C 2'den çoğ bolsa, jana B bolsa 12'ge barabar jek içine, jana 5'ten çoğ jek barabar bolsa, anda 3A minus B tuntmasının en çoğ bütün manisini tapıladı. Birinci, anda mesela A'nı en çoğ alışırız gerek. Sebebi biz onun en çoğ manisini tapışırız üçün. Anda mesela A'nı en çoğ alışırız bolgonsan, A'nı A6 alışırız mümkün. Minus, alem B'ni bolsa en küçük san alışırız gerek. Bulacaklar en küçük san, B'nin orada çalışırız mümkün bolgon. 5 kana boluş mümkün. Barabar 18 minus 5, 13. Tura cevap B variantı. Keyinki sorobuz. Egerde fx funksiyası barabar x plus 1 bolsa, anda fx plus 1 funksiyasını tapqıla. Bulacakta özün görgende kaçan içine x yazılsa, kaçan içine n yazılsa, sırtqa çıkkanda ağa 1 qoşulat ekan. Biz kaçan içinde x plus 1 var bolçu, alem bu sırtqa çıkkanda 1 qoşulsa, anda x plus 2 bolup çıgat. Tura cevap A variantı. Keyinki sorobuz. A, B jana S bütün sandar. Anda 4AC plus 6 barabar B ekenligi belgili bolsa, anda tömönkülөрдөн qaysynысы tura deydi. Albatta, men tömönkü varianttарга ötөрдөн murda, men jogorda 4AC jana 6'ны жалпы bölүүчүлөрүн 2, аларды сыртка чыгарып алып, 2AC plus 3 barabar B деп жазылайын. Anda mesela A jup san deydi, takbirdeki de albayız. Bирок B jup san. Sebebi uzakta özün görgöndey B barabar 2'ge ötülgönde oladi. Oşo sebepten bana jup san ekenligin көрсөтүп айтып өтүп кетишибиz мүмкүн. Бул жакта так айтышыбыз мүмкүн болгон нерсе B variantı, B jup san. Andan keyinki variant, andan keyinki soробуз. Кечиресиңер. Эгерде AB kesindisinin orta çekti, S çekti bolsa, anda B çektinin koordinatlarını tapqıla deydi. Albatta biz bulardan özara qarab ala turgan bolsok, anda mesela bu çekit özün görgöndey, bu çekit minus 2 jana alemi y qarab turgan bolsok, y 5. Jana bulardı özara qaraganızda, bu iki çekitin arasında kança x bolsa, x 3 özgörüp, orta çekit bolganda, anda bu jakka da x kança 1'ge 3 qoşuluş gerek, anda bu jakta x 4 bolot. Alem y qarab turgan bolsok, y 7'den 5'ge özgörüptür, y 2 qısqarıptır. Anda mesela keyinki toçkada da x qısqarış gerek, jana 3 boluşu gerek. Anda mesela x 1, y 3 bu sorobuz üçün. Tura ayttıkpı? Yok. Geçiresiңер. C 1 bolsa minus 2'den albatta bizge belirlen koordinatalar tura çiğilgen emes. Plus 3 bolsa, anda daha plus 3 boljar 4 boluş gerek. X 4, alemi y bolsa 3. Bolat anda mesela bu sorobuzdun tura cevabı D variantı. Bul jakta birdekige qarab ötkülü ve bizge belirlen koordinatlardı qarab bu sorunda çıkarıp alışımız mümkün. Andan keyinki sorobuz. Egerde x y'e bölgönüzde 5 çıksa, anda 3x minus 5, x tuyutmasın, manisini tapılaydı. Biz bu jakta proporsiya arkılı x'in orduna 5y dep жазып алсам болот. Anda mesela men maga berilgen tuyutmаны жазылайын. 3 көбөйтүлгөн x'in orduna 5y жазылсам болот эле. Анда 3 көбөйтүлгөн x'in orduna 3 көбөйтүлгөн 5y деп жазып алдым. Minus 5y bölüнгөн x'in orduna кайрадан 5y деп жазып алдым. Barabar. Bu jakta 15y minus 5y barabar 10y, alemi bölüngön 5y. 10y bölüngön 5y barabar albatta 2 bolup çıgat. Bu sorobуздун туура жообунда V variantı. Keyinki sorobуз 50-nji soroo. Özüň görgöndey 3'ten 8x barabar minus 2 bolsa, anda 2 minus x'i tapqıla deydi. Bu jaktan biz bu tenglemeni çıkara turgan bolsok, anda 8x barabar minus 6, x barabar kança çıgat? Minus 8'den minus 6 barabar. Bularda jönötüp alganızda 4'ten minus 3 çıgat. Anda mesela x'in ordunda 4'ten minus 3 dep жазsak, 2 minus plus bolat albatta. 2 plus anda 4'ten 3 dep munda eseplegenizde 4'ten 11 degen жооп келип чыгат. Bu sorunun tura cevabında A variantı. Keyinki sorobуз.
KLMN параллелограммның KN жағы 10 см екен. Ал эми бул жагы 10 см болсо, өзүңөр билгендей, анын тушундағы жақта 10 см барабар болуш керек. Андан кийин, эгерде параллелограммдын диагоналдары 14 см жана 8 см болсо, анда OLM үч бурчтугунун периметрин тапкыла. Диагоналдары өзүңөр билгендей 14 см болсо, булар канчада кесишет? Biz bu жақты 7 деп жазып алышыбыз мүмкін. 14 см тағы 2-ге бөлінеді. Бір диагоналда бір-бірін кесішкенде. Ал эми екінші жағы 8 екен. 8 болса, бұлар бұл жақты 4 жана 4 деп жазылсақ болады. Анда эмес өзүңөр көргөндө OL 7, ON 4, ал эми ML 10-го барабар. Анда эмесе бул үч бурчтуктун периметри 7 плюс 4 плюс 10 барабар 21 келип чыгат. Бул суроодун туура жообу Г варианты. Кийинки сурообуз. Эгерде А бүтүн оң сан жана 7a квадрат минус 6a плюс 2 бөлүнгөн a туюнтмасы бүтүн мааниге ээ болсо, анда анын мүмкүн болгон бардык маанилеринин суммасын тапкыла дейт. Анда эмесе мен бөлүп жазып алсам 7a квадрат бөлүнгөн a минус 6a плюс a'дан 2 дейт. 7a квадрат a'га бөлүнөт. Минус 6a да a'га бөлүнөт, же болбосо жөнөкөйлөтөт. Ал эми 2-нин a'га бөлүнүшү үчүн A'nın ордuna gelişi mümkün olan kaysı sanlar? A 1 bolsa 2'ge bölünöt. Al эми A 2 bolsa 2'ge bölünöt. Andan sırka başka minus 1 jana minus 2 da boluşu mümkün. Bирок бул жакта кандай A бүтүн оң сан деп турат. Ошол себептен мен 1 жана 2-ни гана алышым мүмкүн. Андан башка сандар gelişi мүмкүн эмес. Себеби анда оң сан оң бүтүн сан чыкпай калат. Андан ордуна gelişi мүмкүн болгон сандар 1 жана 2, бул экөөнүн суммасы 3 барабар. Кийинки сурообуз. Эгерде квадраттын периметри 2k болсо, анда квадраттын аянтын тапкыла дейт. Квадраттын периметри 2k болсо, периметри анда квадраттын бир жагы канчага барабар болуп калат? Квадраттын бир жагы 2ден k'га барабар болуп калат. Анда эмесе квадраттын аянты болсо, бир жагынын квадратына, мунун квадратын алышыбыз керек. Барабар k квадрат бөлүнгөн 4 деген жооп келип чыгат. В варианты бул суроонун туура жообу болуп калат. Кийинки сурообуз. Барабарсыздыкты чыгаргыла дейт. Бизге берилген барабарсыздык 5x минус 6 4 көбөйтүлгөн качан ичинде 2x минус плюс 3төн кичүү. Анда эмесе 5x минус 6 8x плюс 12. Анда эмесе 5x'ти барабарсыздыктын оң жагына алып отурсом 8x минус 5x 3x'ке барабар чоң, эмнеден 12-ни барабарсыздыктын сол жагына алып отурганыбызда минус 6 минус 12 минус 18 болот. Анда эмесе эки жактан 3кө бөлгөнүбүздө x минус 6дан чоң деген жооп келип чыгат. Сурообуздун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. n факториал бар, n көбөйтүлгөн n минус 1 көбөйтүлгөн n минус 2 деп кетип бирге чейин кетишин эске алып төмөнкү теңдемени чыгарыла дейт. n плюс 2 факториалды мен кандай жазсам болот? n плюс 2 факториалды n плюс 2 көбөйтүлгөн n плюс 1 көбөйтүлгөн n факториал деп жазылсам болот. Бөлүнгөн n факториал барабар 12. Өзүңөр n факториал жана n факториал бири-бирине сааттар. n плюс 2 көбөйтүлгөн n плюс 1 барабар 12. Бул жакта n-ин ордуна кайсы сандарды коюп көрүшүбүз мүмкүн? n-ин ордуна 2 коюп көргөнүбүздө n плюс 2 көбөйтүлгөн бул жак n плюс 1. 2 коюп көргөнүбүздө 4 көбөйтүлгөн 3 12 чыгат. Албетте анда эмесе n 2 экендигин өзүңөр да көрдүңөр. Бул жакта андан сырткары бул жакта муну квадраттык теңдемелер аркылуу бул жакта кашаларды ачып алып квадраттык теңдемелер менен да бул суроону чыгарышыбыз мүмкүн. Бирок тестилөөдө силерге көбүрөөк убакыт керек болгондуктан бул жакта n-ин ордуна түздөн-түз сан коюп көрүп чыгарган биз үчүн оң деп ойлойм. Андан кийинки сурообуз. x бүтүн оң сан экендигин эске алып 9 плюс 10-дун x-инчи даражасы түнтмасын 6-га бөлгөндөн кийинки калдыкты тапкыла дейт. x-ин ордуна ар кандай сан койгондо ар дайым бирдей сан чыгат. Мисалы үчүн x-ин ордуна 1 койгонубузда 10-дун биринчи даражасы 10, 10 плюс 9 19, 19-ду 6-га бөлгөнүбүздө 1 калдык калат. Ал эми x-ин ордуна 2 койгонубузда 10-дун квадраты 100, 100га 9-ду кошот 109, 109-ду 6-га бөлгөнүбүздө ар дайым 1 калдык берет. Анда эмесе бул суроодо x-ин ордуна ар кандай сан коюп көрсөңөр деле, албетте оң сан коюшуңуз керек. Анда эмесе 6-га бөлгөндө ар дайым кандай калдык берет? 1 деген калдыкты берет. Бул суроодун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. Эсептегиле. Логарифма 4 негизинде 2 плюс логарифма 4 негизинде 8. Албетте логарифмалардын негиздери бирдей болгондо, анда өз ара булар бири-бири менен плюс болуп атканда, анда мен буларды бири-бири менен көбөйтүп алсам болот. 2 көбөйтүлгөн
8 barabar logaritma 4 negizinde 16. Anda mesela barabar logaritma 4 negizinde 16'nı men 4'ün kvadratı deb yazılsam болады. Barabar 2 aldık ötті. Egal logaritma 2 logaritma 4 жана 4. Өзүң көргөндөй, негиз менен булар бирдей болгондо, мен мунун ордуна түздөн түз 1 жазылсам болот. Анда 2 көбөйтүлгөн 1 барабар 2. Бул суроодун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. 1, 6, 7 сандарын bir жолдан гана колдонуп, канча эки орундуу сан түзсө болот? Эки орундуу сан түзүшүбүз үчүн өзүң көргөндөй бир гана жолдон колдонулат. Анда bir жерге 3 сан келиши мүмкүн. Андан кийинки ордуна болсо 2 сан келиши мүмкүн. Бул экөөнү өткөнүздө 6-га барабар суроодун туура жообу Д варианты. Анда эмесе кийинки сурообуз. Функциянын аныкталуу аймагын тапкыла. Өзүң көргөндөй рационалдык функция. Анда эмесе биз рационалдык функцияларда бизде бөлүм 0-гө барабар болбош керек. Анда эмесе x квадрат минус 4 0-гө барабар болбош керек. Качан 0-гө барабар болот? Мен x минус 2 көбөйтүлгөн x плюс 2 деп x квадрат минус 4-тө жазылсам болот. 0-гө качан барабар болбойт? Бул жакта x минус 2 0-гө барабар болбош керек. Же болбосо x плюс 2 0-гө барабар болбош керек. Качан x 2-ге барабар болбогондо жана x минус 2-ге барабар болгондо ана ушул эки сандан сырткары калган бардык сандар бизге берилген функциянын аныкталуу аймагы болот. Өзүң көргөндөй бул суроодун туура жообу анда Г варианты. Себеп плюс жана минус 2ден сырткары калган бардык сандар биздин туура жообубуз болушу мүмкүн. Андан кийинки жана акыркы сурообуз. Эгерде B жана CH кубтун грандарынын диагоналдары болуп эсептелет. Ал эми каптал гран аянты 36 см квадрат болсо, анда BEHC төртбурчтугунун аянтын тапкыла дейт. Албетте бул бизге берилген кубтун бир жагы 36 см квадрат болсо, анда бизге берилген кубтун бир жагы 6-га барабар. 6-га барабар өзүң көргөндөй. Бар жогу 6-га барабар. Ал эми бизге берилген BAHC үч бурчтугун таба турган болсок, бар жогу 6 бул жагын таптык. Бул жерлерде анда эмесе мен BE'нин узундугун таба турган болсом, BE'нин узундугу Пифагор теоремасы аркылуу 6 көбөйтүлгөн тамыр 2 дейт. Өзүң көргөндөй, ал эми BEHC дагы 90 градус бири менен тик бурчтуу төрт бурчтук болгонуна караганда, анда 6 менен 6 көбөйтүлгөн тамыр 2-ни көбөйткөнүбүздө 36 көбөйтүлгөн тамыр 2 см квадрат чыгат. Анда эмесе бул суроодун туура жообу да А варианты болуп калат. Бул суроо бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болчу бул суроо. Мындан сырткары силер менен дагы кайрадан эмки жума биз ОРТ сабагынын акыркы сабагын өтөбүз. Буюрса, ал сабакта да ОРТ жалпы республикалык тестилөөгө даярдоо сынагынын 3-чү тестин бирге чыгарып өтөбүз. Азырынча силер менен ушул жерде сабагыбызды аяктайлы. Анда эмесе эмки жума кайрадан 2-күн саат 4:30 онлайн аркылуу силер менен жолукканча деп калайын. Саламатта калыңыздар.